Жашоодо биз көп суроолорго жооп издейбиз. Бирок дайыма эле туура жоопту таба албайбыз. Кудайдын сөзү биздин ар бир сурообузга жооп берет. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биз бүгүн силер менен ыйык жазуунун негизинде акыр замандын иреттүүлүгү жөнүндө сүйлөшөбүз. Ыйык жазуунун негизинде акыр замандын иреттүүлүгү кандайча болот, окуялар кандай болуп башталат. Негизи ыйык жазуу боюнча акыр замат кандай болот? Акыркы убактарда оор күндөрдүн келерин бил. Адамдар өздөрүн сүйүүчү, акчаны сүйүүчү, бой көтөргөн, менменсиңер, зар тилдүү, элдешпес, кудайсыз, ташпоор, такып алып көрүнгөн деген ушундай көптөгөн туура эмес, терс нерселерди айтат. Анткени бул ушундай адамдар көбөйөт акыркы учурларда. Анан акыр замандын башталышы ошондо Кудай жыйынды асманга көтөрүп кетет. Даярларды Кудайдын сөзү менен жашаган, Кудайдын сөзүнөн оңго да солго бурулбаган, Исаны Теңир деп ачык таанаган, аны менен жашаган жыйынды асманга көтөрүп кетет. Асманга көтөрүлгөндөн кийин жерде 7 жылдык улуу кайгы башталат. Ал эмне себептен жөн эле кайгы эмес, эмнеге улуу кайгы? Анткени 7 жылдык улуу кайгыда Кудай ушунчалык адамдарды өздөрүнүн кылган иши үчүн жазалайт. Ал жакта ушунчалык оор жазалар болот, жаратылыш кырсыктары болот, согуштар болот, ушундай жугуштуу оорулар болот. 7 жылдык улуу кайгы болот. Анан 7 жылдык улуу кайгы бүткөндө Иса өзүнүн жыйыны менен асмандан жерге түшүп келет. Ошондо ага каршы чыккан шайтандын каршылашы антихристти өлтүрөт, жалган пайгамбарды өлтүрөт. Ал эми шайтанды болсо 1000 жылга тозокко чынжырлап коет. Ошондо жерде 1000 жыл падышачылык болот. 1000 жыл падышачылыктан кийин Иса кайра шайтанды кое берет. Ошондо дагы ошол учурда адамдар 1000 жылга чейин жашап башташат. Ошондо адамдар ушунчалык көбөйөт. Анан ошол 1000 жылдан кийин шайтанды бошоткондо кайра абдан көп адамдар кайра шайтанды ээрчип кетти деп окуйбуз. Анан ошондо Кудай Иса өзүнүн оозундагы кылычы менен дейт, бул айтканда сөзү менен ошол шайтанды ээрчип кеткен адамдарды, шайтанды кошо күкүрттөгөлгө ыргытат. Анан асман менен жер жок болуп кетет. Анан анткени бул дүйнө жок болот. Анткени бул дүйнөдө көптөгөн ыйык адамдардын каны төгүлгөн. Ошол үчүн жазалайт. Анан жаңы асман менен жаңы жерди көрдүм дейт Кудай бизди. Ошол куткарылгандарды бейишке алып барат. Бул кыскача акыр замандын иреттүүлүгү, дүйнөнүн акыры ушундай болуп бүтөт. Кудай батасын берсин.